Андан кийин орозого байланыштуу. Бул хадис биз башында окуган хадисте биринчи орозодон алдын ажылыкты айтыпты да. Негизи көбүнчө риваятта орозо биринчи келет, андан кийин ажылык айтылат да. Ибн Умардан ошондой келген да, башка риваяттарда. Эми бул жерде биринчи ажылык келип калыптыр, биринчи ажылыкты түшүндүрүп кете берели. Ажылык дагы бул да албетте ислам менен мына түркүгү эң негизги түрктөрдүн бири. Алла Таала Куранда айтып атат: "Валиллахи алан-наси хиджул байти ман истата'a илейхи сабила". Адамдардын моюндарына милдет Алла Таала үчүн ошо ажылык кылуу адамдардын моюнуна милдет болду. Не Алла Таала үчүн ман истата'a илейхи сабила, ким ошого ажылык кылууга кудурети жетсе. Демек ажылык кылуу ар бир мусулмандын милдети. Балакатка жеткен эркек аял болобу, жашоодо бир жолу ажылык кылуу милдет болуп саналат. Бир жол. Андан тышкары ашыкча кылам деген болсо сооптуулук үчүн. Кандай кишилер ажылык кыла алат? Албетте ошол ажыга Алла Таала айткандай манистата айрек сабила деп ошого барып келе турган кудурети болсо, күчү жетсе де. Демек ошол ажыга барып келе тургандай ошол адамдын акчасы, унаасы болуш керек. Азыркы заманда самолет менен, автобус менен дегендей. Ошого барганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Барып кайтып келгенде акча жетиш керек. Эгерде үй бүлөлүү болгон болсо, ошо барып келгиче үй бүлөсү да камсыз болуп туруш керек нафака жагынан. Ошондой деңгээлге жеткен адам, акчасы ушундай деңгээлге жеткен адам анын мойнуна ажылык кылыш парз болот. Эгерде акчасы жетип ажылык кылганга, бирок ден соолугу жол бербей аткан болсо, анда башка бирөөнү дайындайт, башка бирөө ошол кишинин атынан кылып коет. Ошентип өмүрүндө бир жолу кылган болсо кутулат. Эми бул азыркы заманда болжол менен бир 3,5 миңге 4 миң доллардын тегереги да. Балким андан кичине көбүрөөк болушу ыктымал. Эми жыл сайын бизде муфтиятта жарыялап атпай, быйыл ажыга мынча акча, ажынын баасы мынча, ошого жараша болот да. Эң негизги бара турган адам биринчи өзүн эсептейт да, барып келгенге акчам жетеби, үй бүлөм болсо мен келгиче үй бүлөм камсыз болуп турабы, ошонун баарын эсептейт да. Болжол менен эми ажы баргандар бир айдын тегерегинде болуп келишет да. Анан ошонун баарын ойлонуп баягы чыгаргандан кийин анан ошол адамдын мойнуна милдет болот ажылык кылыш. Ошону аткарыш керек. Ажылыктын өзүнүн парздары бар, амалдары бар. Аны кыла турган адам ошону окуп, алдын ала даярданып, билип аткарыш керек. Көптөгөн адамдар биз жолуктурук ажылыкка баягы бирөөнүн түркүсү менен же шашылыш эле келип алгандар, окубай келип алгандар бар да, бул өтө туура эмес. Ажылык бул исламдын түркүгү. Бул Алла Таалага ибадат, чоң ибадаттардын бири. Алла Тааланын берген сыйлыгы, пайгамбарыбыз айткандай, бул кабыл болгон ажылыктын белеги бейиштик. Жана ошондой эле ким ажылык кылып күнөө иштерден алыс болуп, жакшы аткарып кеткен болсо, энеден жаңы туулгандай кайтат. Эгерде чоң күнөөлөрүнө тоба кылса, чоң күнөөлөрүнөн бери энеден жаңы туулгандай кайтат. Эгерде тоба кылбаса да кичинекей күнөөлөрүнөн энеден жаңы туулгандай кайтат. Мына ушундай чоң артыкчылыгы бар да. Ошо ар бир адам даярданып келиш керек, окуш керек алдын ала. Кантип ажылык кылам, кандай ибадаттар аткарылат, эмнелер тыюу салынат ажылык убагында, эмнелерге уруксат, ажынын түркүктөрү, сүннөттөрү, ошонун баарын окуп, даярданып анан ажылык аткарыш керек. Жөн эле бирөөнү ээрчип жибербей, ыхластуулукту коюп. Анан дагы бир негизги маселе, бул ошо жанагы зекетке дагы, ажылыкка дагы байланыштуу. Бул ошол кайсы бир адамга зекет болобу же ажылык парз болгондон баштап дароо аткарганга буйрулат да. Ошо дароо аткаруу милдет. Мисалы азыр бир адамдын колуна байлык келип, ажылык кылууга ошо милдеттүү болуп калды. Ошол адам ажылык кылууга мисалы барууга уже мүмкүнчүлүк бар. Мисалы ажы айынын келишине 3-4 ай калды деп коелу. Ошондон баштап даярданып аракетин көрүш керек деп коеюн. Кийинкисине барайын, муну коеюн, кийинки бул жылды кое туруп, кийинки жылды барайын деп жылдырган болбойт. Биринчиден бул күнөө, экинчиден ал адам кийин кандай акыбалга түшүп калоорун эч ким билбейт. Балким өтүп кетиши ыктымал, балким байлыгы жок болуп калышы ыктымал. Була өзүн коркунучка түртүп атат да. Мындай адамдар көп. Байлыгы жетип турса да шашпай, кичине жашым өтсүн, бул жумуштарды бүтүп алайын, тамбамды салып алайын, жоксо бир ашыкча буюм байлык жыйнап алайын деп жүрөт да. Мунун баары тең туура эмес. Ушул нерсеге мына катуу көңүл бурушубуз керек. Дагы бир маселе ажыга байланыштуу. Ушул акчасы байлыгы жетип, анан ажыга ошо барууга милдеттүү болуп калган адам мындай кылат да. Ушундайлар көп угуп калабыз. Акчасын мен ажыга барып келгиче жетим жесирлерге, муктаждыктарга берип салайын, ушул жакшы го деп таратып салат да. Бул туура эмес. Жетим жесирлерге, муктаждыктарга жардам берүү бул мустахаб, сүннөт. Бул болсо исламдагы түркүк, ар бир адамдын мойнундагы милдети. Ооба, эгерде бир экинчи жолу, үчүнчү жолу барган адам
ажыны сүннөт катары аткарган атам деген адам болсо, бул айтса болот эле макул эми тиги жетимдерге кыйналып атып жардам берейин деп. Бирок бул жерде биринчи жолу ажы кылганда бул милдети да. Биринчи ушуну аткарыш керек. Ошону кылыш керек. Антпесе ал адам күнөөлүү болот ошону таштап салгандыгы үчүн, барбай койгондугу үчүн. Анткени мүмкүнчүлүгү бар. Бул маселеге көңүл буруп койгул да. Алар адамдар эмоцияга карашат да. Мындай да бар. Бул эми жакшы иш да, башка бирөөлөр муктаж болуп атпайбы, мен өзүм эле кызыкчылыгым үчүн бара бербей, башкаларды ойлоп коеюн да, ошолор пайда алса алар жакшы го деп ушундай эмоция калдырат. Жок, андай эмес. Биринчиден бул Алла Тааланын буйругу, сени милдетиң, өзүң милдетиңди аткар, андан кийин аштанан келгенден кийин каалашынча жардам бере бер. Башка жардам бере турган адамдар көп эле чыгат. Ошолор да жардам берет. Алла Таала эч бир жанды, адамды ырыскысыз койбойт. Мына ушул маселеге көңүл буруп коюшубуз керек да. Анан баягы ажынын башында айтпай калып турмун, ажылык парыз болуу ошол жанагы байлык айтып атпайбы? Бул байлык ушу негизги муктаждыктардан ашкан байлык да. Мисалы адамдын өзүнүн үйү, айдаган машинеси, мисалы акча чогултуп атып, мен үй салып алайын, бала чакам башкалыкка калкалай турган үй салып алайын деп акча чогултуп атса, уже зекетке жетип калыптыр деген болбойт да. Ал өзүнүн негизги муктаждыгы үчүн чогултуп атат да. Ажылыкка жетип калыптыр депчи. Ал ошо үйүн салып, анан ошондон негизги муктаждыктарын, үйүн, алдындагы унаасын алып ошону жапкандан кийин анан ашса, ошондо гана ажылыкты барып аткарып бериш керек. Анан ажылык бул кичинекей балдар да аткарса болот, кичинекей жаш балдар деле. Ал үчүн ошол жаш балага сооп жазылат, ошону кылдырып аткан ата энесине да жазылат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир аял келип сурайт, ушу Муслимде келген хадисте. Жаш баланы көтөрүп, ушул үчүн дагы ажылык кабыл болобу, ажылык аткарса болобу дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ооба, болот. Жана сен үчүн ажыр жасалат" деген да. Ошо балаңды ажылык кылдырып аткан үчүн ажыр жасалат деген. Ошол себептен жаш балдарга дагы ажылык кылса болот. Бирок булар өзүнүн милдеттүү ажылыгынан кутулбайт. Бул соопчулук, мындай нафиле ажыл болуп гана жазылат. Анан кийин чоңойгондо мен кичинекей кезимде кылып турмун, болду, ажылыгыман кутулдум деп айткан туура эмес. Кийин балагатка жеткенден кийин кайра башынан мүмкүнчүлүгү жетип калса, жаңы ажы кылыш керек, ошо парыздан кутулуу үчүн. Биринчи кылган ажылыгы бул соопчулук үчүн.